Баңгилик маселесине байланышкан сабагыбыздын экинчи бөлүгү. Биз буга чейин социалдык көйгөйлөрдүн кайсы түрлөрү бар экендигин эске салдык. Анан класстерди түздүк. Экинчи, биз ошо социалдык көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелген биз баңгилик маселесине байланыштуу текст менен тааныштык. Сиздер ошол тексттеги тааныш эмес сөздөрдү жазып отурдуңуздар. Текстти аяктагандан кийин биз тааныш эмес деп мен болжогон сөздөрдү биз чечмеледик. Атыгыл бир эки сөздү орусчага да котордук. Эми болсо сиздер ошол тексттен алган сөздөрдү сиздер карап кайра кайталап чыктыңыздар. Эгерде мен атаган сөздөрдүн ичинде сиз белгилеген сөз жок болуп калса, аны сиз маанисин таптыңыз деп ойлойм сөздүктөн же башка бирөөнөн сурап же контекстти эстеп башка сөздөр менен айкаштырып. Азыр болсо ошол текстти кайра окуп көрөлүк. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө контрабандалык, башкача айтканда мыйзамсыз ташылуучу товарларды сатуу, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө баңги заттардын алып кирүү иштери кадимки эле соода, саясат же башка ишкердик байланыштардын далдоосунда жүргүзүлөт. Мисалы, Панама өлкөсүнүн укук коргоо органдары Германияга жөнөтүүгө дайындалган 245 килограмм кокаинди табышкан. Бул кылмыштын бети кезектеги текшерүү учурунда ачылыптыр. Баңгизат кеме менен Европага жөнөтүлө турган 5 жеңил унаада катылган экен. Бирок тыюу салынган заттарды ташуунун дагы бир бөтөнчө жолу бар. Бул адамдардын ашказанын пайдалануу. Буга мисалдар арбын десек жаңылышпайбыз. Алардын бирин келтирелик. Жакында эле Казакстандын темир жол станцияларынын биринде Тажикстандын жараны кармалган. Ал өзүнүн ашказанында кичинекей түйүнчүктөргө салынган жалпы салмагы 300 граммга жеткен героинди алып баратыптыр. Биз текстти экинчи жолу уктук. Ушул текстте дагы бир сөз бар экен. Бети ачылыптыр. Бул сөздү биз мурунку сабактарда кезиктиргенбиз. Бул бети ачылуу белгилүү болуп калды. Элге маалым болду дегенди билдирет. Мурда бир жашырын нерсе болсо, ошонун бети ачылды деп айтабыз. Менимче экинчи жолу окуганда тексттин мазмуну көбүрөөк түшүнүктүү болду болуш керек. Эми болсо ушу тексттин мазмунуна карата суроолорго жооп беребиз. Бул дагы эле тест түрүндө болот. Мен бир суроо берем. Ага жооптордун 4 вариантын сунуштайм. Сиз тексттен укканыңызга таянып, ошо кайсы жооп туура экендигин аныктап көрүңүз. Биринчи суроо. Контрабандалык товарлар менен баңги заттарды кишилер кантип сатышат? Менин биринчи вариантым. Жашырып сатышат. Экинчи, өтө эле тез жана кымбат сатышат. Дүкөндөргө алып чыгып сатышат. Төртүнчү вариант. Ишкерлер өз фирмасы аркылуу, өз компаниясы аркылуу сатышат. Эгерде текстке таянсак, жана эң жалпы бир эң толук жана кенен жоопту тапкыбыз келет десек, анда контрабандалык товарлар менен баңги заттарды кишилер кантип сатышат деген суроого туура жооп жашырып болот. Себеби контрабанда деген эмнени билдирет? Мыйзамсыз бир жерден экинчи жерге алып чыгуу, бир жерден экинчи жерге жеткирүү дегенди билдире турабы? Демек, кайсыл жерде сатпасын, дүкөнгө сатабы, кымбат сатабы, тез сатабы, же өзүнүн компаниясы аркылуу сатабы? Бул жооптордун башка варианттары. Баары бир ал адам мыйзамсыз иш кылып аткандан кийин аны жашырып сатканга аракет кылат. Документтерде көрсөтпөйт, декларациясы болбойт, албетте салык төлөө деген болбойт. Демек, бир топ мыйзамдарды бузуу менен жашырып сатат. Эң туура жооп бул жашырып сатат болуп эсептелет. Менин оюмча силер дагы жообун туура таптыңыздар болуш керек бул суроого. Экинчи суроо. Эмне үчүн соодагерлер кокаинди Германияга ачык эле алып барып сатышкан эмес? Бул биринчи суроо менен толук байланыштуу, биринчи суроодо деле айтылды. Демек, эмне себептен кокаинди Германияга ачык алып барып сатышкан эмес? Билесиңерби, баягы машинада катылган экен. Ошого салып катып коюшуптур. Анан чек арадан текшерип атканда табылып калыптыр да. Биринчи жооп. Бул жөнүндө ойлошкон эмес. Экинчи жооп, анткени ал уурдалган товарлар.
Үчүнчү вариант бул мыйзамсыз иш. Төртүнчү вариант белгисиз. Кайсы жоопту сиз? Эмне үчүн соодагерлер кокаинди Германияга ачык сатышкан жок? Эмне үчүн ачык эле алып барышкан жок? Деген суроого туура деп ойлойт элеңиз. Ойлонушкан эмес деп ойлойсузбу? Балким жөн эле оюна келбегендир. Экинчи, бул баңгизатты уурдап алышкан деген маалымат барбы текстте? Үчүнчү, бул мыйзамсыз иш жана белгисиз. Албетте жалпы логикага таянсак, туурабы? Жана маалыматка таянсак, алар кармалып калыптыр, бети ачылыптыр деп айтып атпайбызбы? Бул мыйзамсыз, бул кылмыш болчу экен да. Ошон үчүн туура жооп үчүнчү вариант. Кылмыш иш, мыйзамсыз иш. Үчүнчү суроо. Эмне үчүн баңгизаттар менен соода кылган адамдар көп деп ойлойсуз? Ооба, бул жөнүндө текстте жок. Бирок аябай кеңири жайылып жүргөн маалымат да бул жөнүндө көп айтылат, туура. Негизи баңгизат саткандар көп, бирин эки киши эмес, негизи дүйнө жүзү боюнча. Ошон үчүн эмне үчүн алар көп? Эмне үчүн деги эле баңгизат көп сатылат? Биринчиден, баңгизат элге пайдалуу. Экинчиден, акча тез жана көп түшөт баңгизатты саткандан. Үчүнчү, баңгизат сатканды жөн эле жакшы көрүшөт, өздөрүнө жагат. Төртүнчү, сатыш үчүн башка товар жок. Соода кыла алышат, башка эчтеке жок. Кайсыл вариант туура деп ойлойсуз? Демек, суроо. Эмне үчүн баңгизаттар менен соода кылган адамдар дүйнөдө көп? Себеби элге пайдалуу. Экинчи вариант, акча тез жана көп жана оңой түшөт. Чарчап иштеп, жаздан күзгө чейин талаада жүрбөйсүң иштеп. Үчүнчү вариант, өздөрүнө жагат. Жөн эле кызыгышат соода кылганга жана сатканга, башка эч нерсе жок. Албетте туура вариант акча тез жана көп түшөт жана оңой акча табыла турган жол бул болуп эсептелет. Бул туура жооп. Менин оюмча сиздер дагы буга макулсуздар. Төртүнчү суроо. Эмне үчүн баңгизаттар менен соода кылуу кылмыш болуп эсептелет? Оңой акча түшөт экен, жеңил экен. Эмне үчүн бул кылмыш? Баңгизатты сатуу. Биринчи вариант. Аны менен мамлекет гана алектениши керек. Башкача айтканда, баңгизатты мамлекет гана сатыш керек. Ошон үчүн кылмыш. Экинчи вариант. Баңгизат улуттук байлык болуп эсептелет, аны сатканга болбойт, ошон үчүн кылмыш. Үчүнчү вариант. Көп акча кетет ага, ошон үчүн кылмыш. Үчүнчү, коомго келтирүүчү зыяны көп. Элге келтире турган зыяны көп, ошон үчүн кылмыш иш. Кайсы вариант туура? Мамлекет сатыш керек. Бул улуттук байлык. Көп акча кетет жана коомго келтире турган зыяны көп. Зыян дегенди билесизби? Терс жагы, терс таасири. Жамандык алып келе турган. Кайсыл жооп туура дейсиз? Албетте төртүнчү вариант туура. Негизи баңгизат элге, адамдын ден соолугуна, жалпы эле коомдун турмушуна көп зыян келтирет, көп коркунуч жаратат. Себеби аны менен биз көрдүк, кылмыш иштери байланыштуу көп жугуштоолор пайда болот. Ушу баңгизаттар менен коштолот. Ошон үчүн коомго келтирүүчү зыяны көп. Бешинчи суроо. Баңгизатты ашказанына катып ташуучу адамдарды кандай коркунуч күтөт деп ойлойсуз? Текстте мисал бар эмеспи? Казакстандын бир темир жол станцияларынын биринде бир жаран кармалган экен. Ашказанында кичинекей түйүнчөктөгү жалпы салмагы 300 грамм болгон кокаинди жутуп алып келаткан экен. Биринчи вариант кандай зыян келтирет, кандай коркунуч жаратат ошол адамга? Баңгизатты уурдатып жиберүү коркунучу болушу мүмкүн. Баңгизатты кайра таба албай калышы мүмкүн. Эч коркунуч жок. Жана төртүнчү вариант, ден соолугуна зыян алып келет же өлүм коркунучун жаратат. Кайсы вариант туура деп ойлойсуз? Албетте баңгизатты уурдатып жиберүү деген эч ойго келбей турган жок. Экинчи, баңгизатты кайра таба албай калышы мүмкүн, дагы туура эмес.
эч коркунуч жок деген дагы өтө эле оптурдалдуу жооп болуп эсептелинет. Албетте ашказанда героин алып келаткан адамдын ден соолугуна чоң коркунуч бар. Ошондой эле өлүм коркунучу да бар. Себеби жанакы мен мисал келтирген текст бул гезиттен алган кабарлардан алынган. Ал тексттин аягында айтылат, эмче ал киши Тажикстандын жараны поездди кыйлатып эле ашказанда героин бар экенинин бети ачылып калган. Себеби деген ошол пакеттин бирөөсү жарылып калып, ошо кичинекей баш түйүнчүктүн бирөөсү жарылып кетип, анан ал киши өзүн жаман сезген экен да, ооруп калган үчүн. Анан дарыгерлерди чакырып, анан ошонун аркасынан анан ашказанда героин экени билинип калган да. Демек туура жооп бул ден соолугуна зыян келтирет, же өлүм коркунучу пайда болот. Менин оюмча силер да бул суроонун жообуна кошуласыздар деп ойлойм, туура таптыңыздар деп ойлойм. Бул биз таанышкан чакан тексттин мазмунуна байланышкан. Ошо мазмунун түшүнгөн түшүнбөгөнүбүздү аныктоого арналган чакан тест болду. Азыр болсо өз оюңузду кыскача кыргыз тилинде жазып көрүү ишин сизге сунуштайм. Кайсы суроо боюнча? Мисалы, баңги заттарынын коомго кандай зыяны бар экендигин сиз албетте билесиз, туурабы? Көп эле мисалдар бар, көп эле кабарлар айтылып жүрөт. Ошондуктан кандай зыяны бар, жаштарга эмне зыян алып келет, үй бүлөгө эмне зыян алып келет, экономикага кандай зыян алып келет, ден соолукка кандай зыян алып келет, туурабы? Кандай коркунуч жаратат жалпы мамлекет үчүн дагы сиз булар жөнүндө билесиз. Ошентсе дагы сиз биздин максатыбыз муну кыргызча жазып көрсөңүз, же бул тема кызыккан же ишине жасаган окуп аткан билимине байланыштуу кайсы бир себеп менен ушул тема балким көйгөйлүү болуп эсептелген балким адамды тааныйсыз, же жөн эле бирөө менен бөлүшкүңүз келет. Эгер жазбайм десеңиз, өзүңүздү текшербейм десеңиз, жазуу түрүндө ооз-эки ой бөлүшүп көрүңүздөр. Демек, баңгизаттын коомго келтирген кандай зыяндары бар? Бул сиздин жыйынтыктоочу ишиңиз болот ушул тема боюнча. Кийинки чакан сөз социалдык көйгөйлөр темасына байланышкан. Бул кан оорусу. Медицинада бул диабет оорусу деп аталат. Ушул кан оорусуна байланышкан дагы текстти окуп көрөбүз, угабыз. Ичти баңгиликке жөнүндөгү текстти эле жүргүзөбүз, башкача айтканда сиз угасыз алгач. Тааныш эмес сөздөрдү жазып чыгасыз. Ал сөздөрдүн ичинде иштейбиз. Сиз менен жана сиздин өз алдыңызча. Андан кийин текстти кайра окуп чыгабыз. Анан текстке байланышкан суроолорго дагы жооп беребиз. Алгач кан оорусу деген эмне экендигин билесиз, ойлонуп көрүңүз. Албетте угуп жүргөнүңүз бар. Эмне коркунучту жаратышы мүмкүн? Ошону ойлоп көрүңүз. Жаныңызда жупташыңыз болсо дагы бөлүшүп көрүңүз ойду. Кан оорусу деген эмне? Эмне себептер болот? Аны кантип дарылайт? Кандай коркунуч болушу мүмкүн? Ойлонуп көрүңүз. Эми текстке өтөлүк. Бул дагы негизи чакан гезиттик макаладан алынган кыскача текст. Биз ошол текст менен таанышабыз. Текст мындай. Бүгүнкү күндө диабет же кан оорусуна чалдыккан адамдардын саны дүйнө боюнча 4 миллиондон ашат экен. Диабет эң коркунучтуу, айыкпай турган дарттардын бири. Ага чалдыккан адам дайыма инсулин колдонушу зарыл. Андыктан кайда болбосун жанында алар дарысын ала жүрүшөт. Инсулин мыйзам боюнча бейтаптарга көпчүлүк өлкөлөрдө мамлекет тарабынан акысыз берилиши керек болгон дары. Ал үчүн ооруканада инсулиндин керектүү көлөмдөгү кору үзгүлтүксүз камсыз кылынышы талап кылынат. Бирок бардык эле өлкөлөрдө ал жетиштүү деп айтууга болбойт. Ал эми кан оорусу менен жабыркаган адам инсулини жок 3 гана күн жашай алат. Бул кан оорусуна
байланышкан, ушул көйгөйгө байланышкан суроо болду. Азыр биз ушул текстте кезиккен мүмкүн сиз үчүн тааныш эмес болгон сөздөрдүн үстүндө иштеп көрөлүк. Биринчи чалдыккан деп айтабыз. Айттык, ушул дартка чалдыккан адамдардын саны 4 миллионго жетет экен. Чалдыккан, туш болгон, кез болгон деп айтабыз. Демек, башка сөз менен айтканда, кант оорусуна чалдыккан адамдардын саны, кант оорусу менен ооруган адамдардын, кант оорусуна туш болгон адамдардын саны. Экинчи сөз дарт. Дарттын маанилеши бул оору. Бул эки сөз маанилеш болуп эсептелет, экөөнүн мааниси бир. Андыктан, башка сөз менен эмес, ошондуктан деп айтабыз. Акысыз, демек бекер, акча төлөөсүз дегенди билдирет. Биз өткөн сабактардын биринде биз бекер деген сөздү жолуктурганбыз, салттар жөнүндө кеп кылганда, бекер кеп деп. Анан бекердин да бир мааниси бул акча төлөөсүз, акысыз. Мамлекет инсулин менен калкты акысыз камсыз кылышы керек деген маани айтылган. Кор деген эмне? Бул текстте инсулиндин кору деп айтабыз. Бул сөздү эркин эле орусчадагы вариантын айтылам, себеби көпчүлүк учурда орусчасы дагы, кыргызча дагы мындай тең колдонуп жүрөт кыргыз тилинде. Кор же болбосо запас деп айтабыз. Ашыкча алдын ала сарамжалдап даярдалып койгон көлөмү да, алдын ала азыр керек эмес, кийинкиде керек деген маанидеги сөз кор. Үзгүлтүксүз, демек тынбай, токтоп калуусуз дегенди билдирди. Демек, бул тексттин контекстинде инсулиндин тийиштүү кору үзгүлтүксүз камсыз кылынышы талап кылынат. Үзгүлтүксүз демек дайыма болуп турушу керек дегенди билдирет. Себеби ар бир жашаган аймакта жанагы поликлиника, бейтапканаларга караган адамдардын канчасы кант оорусу менен ооруйт деген болжолдоо тизмеси ошол бейтапканада бар. Анан ошолордун санына жараша, мисалы бир айда канча инсулин керектигин ошол мекеме билет. Анан ошону үзгүлтүксүз, башкача айтканда дайыма ошону камсыз кылып турууга аракет кылат. Ошого чаралар көрүлөт да. Көлөм деген эмне? Жалпы канча экендигин билдире турган сөз көлөм. Камсыз кылат. Эми көлөм бул жерде санына келсек, инсулиндин саны ампула солоодо. Ал эми камсыз кылынат деген демек ошол болот ошол жерде. Дайыма болот дегенди билдирет, камсыз кылат. Жетиштүү, аз эмес, керектүү көлөмдө, керектүү санда дегенди билдирет. Жабыркаган, ошо оору менен жабыркаган, ошо запкы жеген, азап тарткан деген маанилеш сөздөр бар. Бул тексттин контекстинде кант оорусу менен жабыркаган адам, кант оорусунан кыйналган адам дегенди билдирет да. Дагы эле эгерде ушул мен тизмелеген сөздөрдүн ичинде сиз жазган сөз дагы жок болуп чыкса, сиз аны өз алдыңызча же болбосо жакындарыңыз менен же сөздүктөн карап көрүңүз, же кийинкиге калтырыңыз, текстти да бир жолу окуганда ал сөз түшүнүктүү болушу мүмкүн сизге толук.